Ош шаарынын тургунун сабап денесине жараат келтирген шектүүлөр кармалды. 2021 жылдын 6-июнь күнү Ош шаарынын нөөмөт бөлүмүнө шаардык оорукананын дарыгеринен билдирүү келип түшкөн. Себеби 2004 жылы туулган тургунду белгисиз адамдар сабап денесине жараат келтирген. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, жабыркаган АУ аттуу жаранга алгачкы иликтөө жана сурак иштерин жүргүзгөн учурда белгисиз 4 бала сабап травматикалык курал менен денесине жараат келтиргенин айткан. Бул факты Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Шектүү жарандарга ыкчам издөө иштери күчөтүү тапшырмасы коюлган. Жүргүзүлгөн оперативдик иш-чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү катары Ош облусунун 2002 жылы туулган жана 2005 жылы туулган тургундар кармалган. 2002 жылы туулган ЮХ аттуу тургундун баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынды. Ал эми дагы бир шектүүнүн жаш курагы эске алынып, үй камагына чыгарылган.